каалоо тандоо эмес, muhtaçlık tandоо болгон. Биринчи жолу 70-жылдардын аягында болуп кетти. Аны мактап койсо, өтөр аны жакшы жасачумун. Ким аны эрте үйрөнсө, көбүрөөк пайда көрөт. Күлкүсү келип, мен кече эле уулуман үйрөнгөм, уулум 5 жашта дейт. Өзүм тандагам, бирок бул мындай каалоо тандоо эмес, muhtaçlık tandоо болгон. Эки себеп болгон, ачыгын айтып берели. Биринчи себеп, мен окууга өткүм келип, өзүм окуй турган маселелер көбүнчө адам менен, коомчулук менен байланыштуу кесиптер бизде, биздин ал кездеги Фрунзе деп аталган шаарыбызда анча көп болгон эмес эле. Мисалы психология же болбосо коомчулук менен иштей тургандай бир мага керектүү, мен ойлогон уюштуруу маселелери Москваларда болчу, а биздин шаарда анча эмес эле. Анан ага жакыныраак кичине оокатка, экономикага, өлкөгө тиешелүү деп экономика факультеттерин кандайдыр бир эсимде кармачумун. Бирок ал жерде эң чоң ошол кездеги коррупциянын аты Блат деп койчу. Тааныш аркылуу депчи, алыш бериш аркылуу. Ошон үчүн ал жерден көпчүлүк мен билгендер, мен көрүп жүргөндөрдөн эле окубагандар өтүп, окугандар өтө албай калгандарына көзүм жеткенден мен өзүмдүн атаандаштуулук жеримди тандадым. Математикага жакшы окубагандар көп баргысы келбей, бара алчу да эмес. Анан ошондуктан ал жерден менин атаандаштуулугум бар, мен өз күчүм менен өтө алам деп, ошол жерге акыры чындап эле өтүп кеттим. Математика, прикладная математика, механика математикалык факультет деп аталчу. Студент кездеги окуялардын бардыгы эле кызык болот. Анткени ошол жаш, деги 17ден 21-22ге чейин жаш, ар бир кишиники мындай күчкө толгон, сексуалдык пикине келген, гормондор ойноп турган, энергия ашып ташып, 25 саат кыздарды эле тиктеп эле, түш көрүп эле, эмне кылсаң да ошо кыздар оюңан кетпей эле, сөзсүз түрдө бүт окуялар кызыктуу. Ошон үчүн кайсынысын терип бүтөбүз. Бирөөнү айтып коеюн. 70-жылдардын аягында ошол биз бүгүн Бишкек деп атаган шаарыбызда студенттердин арасында тамаша оюндары баягы комсомолдук официалдуу түрдө үңүрөйгөн, кирсейген эмелердин спорт жана ошондой собрание деп койчубуз, деги жолугушуулардан тышкары жөн эле шаң шөөкөттү уюштуруу, үстүртөн эмес, балдардын өздөрүнүн ыктыярчылыгы менен, салымы менен, демилгеси менен биринчи жолу 70-жылдардын аягында болуп кетти. Ошого механика математикалык факультеттин студенттери демилгечи болгон, жана ошо механика математикалык факультеттин деканы каршы болбоду, Дүйшеев деген киши эле. Анан ошол кездеги ректорлор каршы болбой, студенттердин жаңы бир кандайдыр бир деми ачылып, чыгармачылыгы таанылып, анан өздөрү сындап, анан мугалимдерин дагы керек болсо тамашага салып, кандайдыр бир жеңилдик сезилип калган мезгил эле. Ошол сөзсүз түрдө белгилениш керек, анткени бул тарыхый окуялардан болгон. Андан кийин барып башка факультеттер колдоп кетти. Анан 80-жылдардын башында бүт шаардын башка институттарында дагы ошондой тамаша оюндар студент тараптан партиянын үстүнөн гана эмес, партиянын эмилгеси менен гана эмес, студенттердин чыгармачылыгы, эркиндиги таанылган бир шаң шөөкөттөр, тамашалар, анан мындай позитив өздөрү жардам берген аракеттери көбөйүп кеткен. Жаккан 3 адат. Биринчи уйку. Уйку абдан керек экен. Бизди мурда пропаганда алдап, аз уктаган кишилердин гана үлгүсүн көрсөтө берчү. Ар кимдин ар кандай биологиялык ритми же касиети болот экен. Ошондуктан кээ бирөөнө азыраак жетишсе, кээ бирөөнө көбүрөөк жетиштүү болушу мүмкүн. Бирок негизинен ошо уйкудан үнөмдөп
көбүрөөк ишти аткарат элем, кыйын болот элем, жетишет элем деген бул жаңылыштык. Менин да башыман өткөн бир кезде 90 жылдары жаныбызды багып бутубузга турабыз, өзүбүз багабыз деп ишкерликти баштаганда биз уйкудан да арылып, эс алуудан да арылып, үй бүлөгө да азыраак көңүл буруп, баягы үй бүлөнү багабыз деп, бирок балдарга азыраак көңүл буруп, бири-бирибизге азыраак көңүл бурганыбыз бул каталыктардын чегинде болгон экен. Анткени кандай гана оорчулук болбосун, жана суусунду сөзсүз кандырыш керек дегендей, ошондой эле уйкуну дагы кандырыш керек. Анан сөзсүз түрдө энета бири-бирине көңүлдү толук бурганга, балансын тапканга, жетишкенге үйрөнүш керек. Анан балдарына эч качан убакыт үнөмдөбөш керек, бири-бирине үй бүлөдөн убакыт үнөмдөбөш керек. Калган ишти канчалык көп жасабасаң дагы, бирок баары бир ошо кишилердин үй бүлөдө бири-бирине кылган мамилеси эч качан өтө кем болбош керек. Эң биринчи киришем мактоо сөз. Мектепке келе электе бир 3-4 жашыман баштап айылдарга барсам, бир кемпири бар эле, өзгөчө бир кемпир бизди алдап салдап, өзүнүн неберелерин жумушка жумшагысы келип, анан мени алдап салдап, шаардан келген бала мен жеңил эле алданып калчу экенмин. Бизди кык жасаганга, уйдун богун кык менен аралаштырып, тезек жасаганга үйрөтчү эле. Анан көрсө мен аябай аракетчил болуп, баарынан көп, баарынан жакшы жасай берчү экенмин отуруп алып. Айылдык балдар болсо качып кетип калчу улам элечи. Анан мени мактап койсо эле, мен ошону өзүм да сонун көрүп, шаардан келдим, жаратылыштын кээ бир нерселеринен качпайм, жек көрбөйм, жаман көрбөйм, мага сонун көрүнүп эле мен аны ойноп жасай берчүмүн. Анан мактап койсо, өтөр аны жакшы жасачумун. Ошентип менин эң биринчи өзүмө тапкан кирешем бул ошол кемпирдин мактоо сөзү. Анан эң жакшы ийгиликтүү жасаган ишим бул уйдун богунан кык жасаган, кык менен аралаштырып жасаган тезегим. Биринчиден бардык жерден жакшы интернетти сунуштайм, жакшы Wi-Fi'ди сунуштайм. Анан кийин ошол интернеттен күнүнө жок деген TEDx сөзү, TEDx деген нерседеги спич, талкуу сөзү, спикердердин сөзү болгон эле 15 мүнөт. Ошондой 15 мүнөттүк бир спикердин бир сөзүн күнүнө жок дегенде бир жолу угууну бардыгына сунуштайт элем. Алы жетсе инглишче угуш керек. Эми алы жете электе инглишти үйрөнүп жүргөн кезинде мейли орусча деле уга беришсин, кыргызчасы аз, бирөө эле бар, Эмиль Үмүталиевден TEDx'ке окшоштуруп Capex деп алышкан. Ошол Эмиль Үмүталиевди угуп коюшсун 15 мүнөтүн. Калганын орусчабы же инглишче, бара-бара инглишче көбүнчө угуш керек. Анан кийин ошол TEDx'те айтылган кызыктуу, кызыктырган ойлор, суроолор, же болбосо жаңы бир турмушка керектүү, ишке керектүү нерселер айтылып калса, ошол жерден айтылган нерсени анан издеп таап китептерин окуш керек го. Мындай жөн эле бул китепти, тигүү китепти дегенде эле өтө баналдуу болуп калды окшойт. Менин сунушум интернет, TEDx, анан TEDx'тен кызыктырган, керектүү болуп угулуп кеткен ойлорду издеп таап анан китебин окуш керек. Болгондо да китептерди менин сунушум сөзсүз түрдө эле инглиш тилинде окуш керек. Котормочуну колдонгондон эч эринбей инглиш тилинде окуп, котормочу менен которо берип окуй бериш керек. Анан бара-бара инглиш тилинде суудай сүйлөгөндөй сүйлөп кетиш керек. Эне тилинен керек болсо илимий инглиш тили өсүп кете берсин. Маска менен кирип келгенимди көрдүңүз да. Эң биринчи биз могу смогтон кутулушубуз керек. Акылыбыз жетсе, күчүбүз жетсе, анткени мындай смогту дем алып атып, биз өзүбүздү жетиштик же бактылуубуз деп эч кимибиз калп айта албайбыз. Анан ошо смогтого окшогон айылына чөйрөбүздөгү нерселер көп деле. Мурдакыдан эмес, жаңы өзүбүздүн башыбызга, мойнубузга илип алган смогтор. Ошонун баардыгынан баш тартканды үйрөнүп бүтмөйүнчө эч кимибиз өзүбүздү бактылуу сезе албайбыз.
ысык сууну ичкенде мага билерман аксакалдар, Индиянын аксакалы, анан дагы бир башка жердин бир аксакалдары көп жыл болду үйрөткөнүнө. Мен ишенип, угуп, бирок адатка айландырып аптырмын. Азыр өзүм күндөн күнгө адатка айландырып ичем, рахат да алам, пайдасын да сезем. Ысык сууну аз-аз ууртап, күйгүзүп ичип эмес. Ысык, бирок күйгүзбөгөн ысыктыгындагы ортодон жылуудан өйдө ысыктыкты улам ууртап ичиш керек. Жутуп ичип эмес, улам ууртап ичип жүрө берсе, жайы, кышы пайдасы арбын. Ким аны эрте үйрөнсө, көбүрөөк пайда көрөт. Анан кээ бир карама-каршылык бар. Өнүккөн, эң бийик деңгээлдеги өнүккөн элдин балдары музду жакшы көрүшөт, муз менен ичишет. Мен айырмасын толук түшүнө элекмин. Ысык суунун пайдасын таптым, бирок муздак суунун пайдасын толук түшүнө элекмин. Бирок дүйнөдө ар кандай экенин билем. Бирөөлөр музду аралаштырып жай кышы ичишет. Америкалыктар, жапондор, кээ бирөөлөр ошол ысык сууну мурда жакшы көрүшчү. Мен ошол ысык суунун пайдасын өзүмө таптым, адатка айландырдым. Мен сөзсүз атактуу, улуу, анан дагы эл мактаган же пропаганда мактаган же жалган тарых мактап койгон кишилердин гана үлгүсүн эмес. Мен кечээ эле бирөө менен сүйлөштүм элем, бир жаш балдардын апасы сурап калганынан бардыгын эске ала бериш керек деп, бардыгынын кеңешин эске токтой бериш керек. Анан өзүнөн өзү калкып чыгат сизге керектүүсү депчи. Баарын эске ала бергиле, жактырганын ала бергиле, уга бергиле, чогулта бергиле. Карама-каршылыгы бар болсо, андан жакшы, бир гана нуктагылар эмес. Анан бул бир. Экинчиден, мен көп жылдан бери үйрөнгөм. Анан эгерде биздин акылыбыз бардыгыбыз кошого жетсе, мындан илгери кетебиз. Анткени илгери жакшы жашайбыз. Мен жаштардан көп үлгү алам. Силерге окшогон жаштардан, сиздин муундан, силердин өнөктөштөрүңөрдөн, анан керек болсо кээде карап туруп, кичинекей балдардан дагы үйрөнгөндү жакшы көрөм. Биз ошого көңүл бурбайбыз, ошондуктан биз начар жашап кетебиз кээде. Эгерде биз сөзүбүздө гана кыргыздын илгерки сөзүндө гана акыл жаштан деген сөздү сүйлөп коюп эле анан бирок колубуз жеткен жерден, күчүбүз жеткен жерден жаштарды басмырлай бербестен, жаштарды көбүрөөк аралаштырып, жаштардын пикирин көбүрөөк угуп, жаштардан көбүрөөк үйрөнүп, керек болсо кичинекей балдардан үйрөнгөндү үйрөнсөк, биз сөзсүз түрдө мындан жакшы жашайбыз. Мен бир жолу бир ишти жасап атып, жанымдагы отурган 30 жаштагы жаш айымдын жасаганын көрүп, мен үйрөнүп алсам болобу деп сурандым. Албетте деп көрсөтүп койду мага. Мен кубанып калдым, абдан пайдалуу нерсе экен. Анан отуруп алып, оозун жаап, күлкүсү келип, мен кечээ эле уулуман үйрөнгөм, уулум 5 жашта дейт. Ошо уулуман үйрөнгөн нерсени бүгүн сизге үйрөтүп бердим дейт. Сонун ошентип биз кичинекейлерден дагы үйрөнгөндү билсек, алардын дагы кылганына көңүл буруп, эске алып, анан жаштарды аралаштырып, көбүрөөк пикирин, оюн айтканга үйрөнсөк, ошондо биздин дагы жашообуз сөзсүз түрдө жакшыраак болот. Студенттер бир четинен керек суроо, экинчиден кичине алданып жүрүшөт го. Ийгилик дегенди баардыгына эле моундай бир эме катары илип койду го. Ийгилик биринчиден ийгиликке жетүүдөн мурда ийгилик деген эмне деп талкууласак жакшы болот эле. Анткени мен акыркы жылдары бренд деген сөздү көбүрөөк талкуулайм да. Анан бренд деген сөздөрдү көбүрөөк талкуулаганда сөзсүз түрдө колундагы кымбат буюмдарды айтышат да. Негизинен бренд деген бул сөзсүз түрдө бирөөнүн муктаждыгына керектүү нерселерди жаратуу, жасоо же сатуу, ошонун аркасынан ишеничке ээ болуу. Анан ал сөзсүз түрдө чогултулган акчанын далили болуш керек да. Capitalization деген сөз бар. Капитализация болмоюнча, capitalization болмоюнча ал далилденбейт. Чындап эле ишеничке ээ болуп туруу, чын эле көпчүлүк кишинин муктаждыгына керектелиптирби дегендейчи. Ошон үчүн мен эң биринчи иретте улутума ийгилик
деген ийгилик деп биз эмнени түшүнөбүз? Ошону териштиришибиз керек. Бири-бирибиздин муктаждыгыбызды түшүнүп, ошого керектүү нерселерди жараткыбыз келеби, же болбосо баягы жалган турмушка алданган уурлардын, алардын аты олигарх болобу, бюрократ болобу, коррупционер болобу, ошолордун аркасынан ээрчийбизби? Эгерде биз өзүбүздүн баалуулугубузду, улуттук баалуулугубузду тапсак, бири-бирибизге керек болгубуз келип, бири-бирибиздин муктаждыгыбызга керектүү нерселерди жаратып, ошонун аркасынан калкып чыгып, таанылып, өзүбүздү жакшы сезгибиз келип, башкалар менен ынтымакта болгубуз келсе, ал башка иш. Ошон үчүн ушул азыркы айтылган мисалга окшоп, бренд деген сөзгө окшоп, мен ар бир сөздү кайрадан электеп чыгат элем. Анан биринчи ирет биз баалуулугубузга кайра бир улуттук бир келишимдер, макулдугубуз болуш керек да. 33 жыл мурда берген кеңешимди, өзүмө берген кеңешимди ушунчалык баалуу, туруктуу жана керектүү болгонун түшүнгөндөн кийин азыр кайталай берсем болобу? Биринчи, English бул дүйнөнүн тили. Дүйнө менен кызматташыш үчүн, четте калбаш үчүн English. Экинчи, компьютердин тили. Айтишник болобу, болбойбу, программист болобу, болбойбу, иши кылып интернеттин тилинен артта калбаш керек. Бул илгери эгерде көчмөн эл кичинекей баласын биринчи ирет аттан жыгылбагыдай кылып үйрөтүп атка мингизип көндүрсө, бүгүнкү күндө дүйнөнүн маалыматтык мейкини бул интернет. Үчүнчү, кээ бирөө бизнестин тили дейт, мен мурда ачык эле айтчумун, бул акчанын тили деп. Бизнестин тили эмес, акчанын тили деп. Анткени биз акчанын тилин дали түшүнө элебиз. Же жек көрөбүз, же сыйынабыз, же болбосо уурдагандардын тилин үйрөнөбүз, же дагы бир тескери жакка ооп кетебиз. Акчанын тили өзүнчө бир чоң адамзаттын айлап тапкан жаңы түрлүү элдердин ортосундагы эквивалент деп коет. Эквиваленти. Акчанын тилин сөзсүз түрдө уурлардан үйрөнбөй, жаратмандардан үйрөнүп, акчанын тилин үйрөнүп алса, ал эч качан кор болбойт. 3 тил.